Assalamu alaikum устаз. Каза намаз тууралуу айтып кетесизби? Окубай бул дүйнөдөн өтүп кетсе эмне кылат? Жылкыга кантип зекет берип толук айтып бериңиз. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Каза намаздар негизи намазды каза кылбашыбыз керек. Азыр айтып өттүк, исламдагы эң негизги түркүктөрдөн. Biz İslam'da ölgöndө биздин сурала турган эң негизги ибадатыбыз калимадан кийин эле намаз. Мусулмансыңбы? Пайгамбарга ибадат иман келтиргенсиңби? Намаз окугансыңбы деп сурайт. Эгер намазыбызда кемчилик боло турган болсо, анда кийинкилерибиз жаман болуп калат. Мүмкүн кийинкилер суралбай да калышы мүмкүн. Зекетиң суралбай калышы мүмкүн, ажылыгың суралбай калышы мүмкүн. Намаздан өтпөй калсак. Ошон үчүн намазга көп көңүл буруш керек. Намаздан сабакты көп кылыш керек. Дайым кыла бериш керек. Мен неге намаздан эле сабак кылбайм? Жок, намаздан эле сабак кыла бериш керек. Кайра кыла бериш керек. Себеби намаз биздин эң негизги нерсебиз, Эми каза болуп калган намаздарды качан каза кылынат? Намаз качан каза кылынат? Намазды 3 убакытта гана каза кылганга болбойт. Ал күн чыгып атканда, анан күн төбөгө келгенде, күн батып атканда. Андан башка мезгилдин барында каза намаздарды окуганга уруксат берет. Эгер кээ бир убакыттар бар, нафил намаз окуганга уруксат жок, бирок каза намазды окуганга уруксат бар. Ал кайсы? Багымдаттын парызынан алды, мисалы, өзү негиз окубаган жакшы. Сүннөттү окуйсуң, болду, башка эч нерсе окубайсың. Анан намазды бүткөндөн кийин күн чыкканга чейин намаз окулбайт бизде, бирок казаны окусаңыз болот. Асыр намазын окулгандан кийин күн батканга чейин нафил намаз окуганга болбойт Ханафи мазхабында, бирок казаларды окусаңыз болот. Эми бир адам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Каза намаздары калып кетти, ошол адам эмне кылат? Эгерде ошол аксакал ушундай намаз окуй албай, аксакалдыгынан, оору себеби менен ушундай окулбай калып кеткен болсо, анын фидиясын төлөп берет, осуят кылса. Ошо өзүнүн малынан алып фидиясын төлөп берет. Осуят кылбай өтүп кетсе эмне болот? Анын балдары табаррук кылса болот. Балдары эмне? Өзү жакшы кылып, Бизде доора окутат деген маселе бар. Ким билет ушуну? Доора окутат. Ош тараптарда эмне кылат? Бир акчаны алып келет, же болбосо немени алып келет да, муну мен атам ушундай бир намаздарды калып кеткен экен, ошонун фидиясы муну доора сизге бердим дейт. Мисалы үчүн ар бир намазга ушундай өлчөмдөр бар да. Ал мисалы үчүн $1000 деди, мисалы. $1000 эмне кылды? Мени фидиям деди. Бул киши алды дагы. Бул алгандан кийин эмне болду бул киши? Эйлик кылды бул. Эйлик кылгандан кийин бул деди, ушу кишинин атынан мен дагы бердим, бул кишиге берет. Бул дагы алды. Бул бергенден кийин бул эйлик кылды. $2000 намаздарынан неме болду? Бул киши бияка кылды. Бул киши ошентип добра дейт, айландырып кылат. Муну хейла шар'ия дейт, дурус ушундай кылса. Биздин о китептерде жазылган, анан кийин кээ биркилер хадисте жок деп эле неме кыла бербесин, Кээ бир маселелер бар, алымдардын иштихади менен, хадистердин башка нерселери менен не кылат? Ошондо фидиянын ошондой бир сүрөтү бар, кылат, анан кийин акырында каласа эң акыркы адам алып кетип калат, каласа бөлүп алышат. Ал эң акыркы адамдын иши ал. Каласа бөлүп берип коет, каласа алып кетип калат, Ошондой кылып кутулса болот. Анан бирөөнүн атынан бирөө намаз окулбайт биздин Ханафи мазхабта. Балдары өтүп кеткен атасынын калып кеткен намаздарын окулбайт. Орозо тутулбайт. Балки ага эмне кылат? Фидия берилет.